Open up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Ассаламу алейкум туғандар, такси мекендештер, коллегалар, қандайсыңар? Бүгінгі чыгарылышта Москвада иштеген такси блогерден кичине бир мини интервью алып коеюн деп чечтим. Анын аты Абай Исмаилов. Ассаламу алейкум, Имай. Ассаламу. Кандайсың, иштер жакшыбы? Иштериң болот абы? Бул машина деген эмнеге машина бул? Я Сол деген машина. Я Соль? Соль бу? Сол. Эконом бу ушуна? Эконом. Эконом бе? Жүрөндө машинага отуруп алам да. Машинага отуруп жүрөбүз. Вообще негизи иштесе болобу мындай таксиден акча таап, акча чогултуп, ата келип атат го, айта берет го, таксиден акча таап чогулбайт. Анан таксиден акчасы жукпайт деп эле ошочумбу? Эми таксиден акчасы жукпайт. Мен таксиде эле ушул. Таксиде иштеп эле Бишкектен участок алдым. Таксиде иштеп эле машина алып атам. Ушу таксиде эле да, бунун башка жумушум жок да. Эми эле ушу блог ачып, эми эле дополнительный заработок. Баса Айбайдын өзүнүн каналы бар YouTube'да. Ссылкасын калтырып кетебиз, Кудай буйрса. Ушу Абайга да өзүнүн жакшы контенттерди чыгарып турат. Подписаться болуп көрүп турсаңыз да болот. Абай Исмаилов болчу. Абай Исмаилов. Анда жанагы таксинин акчасы жукпайт дегендер анда болбосуз экен да. Эми кому как да. Мисалы жана мен шортста бир видео чыгардым го, заработок боюнча. Мен аны жөн эле тамаша катары чыгарып койгом да. Көргөм го. Жылына 2,5 миллион иштейм депчи. Бишкектен бир квартира алсам болот деп. Бар, ишенип алыптыр да. Ишенип алып мени сөйт жүрөт го. Каякта заработок болбойт депчи. Бирок мен аны тамаша катары эле чыгаргам да, жыта эле кер сейип сүйлөгөм анда. Ошону көрүп алып. А так стабильно 100ден 150ге чейин. 100ден 150ге чейин? Стабильно иштесе болот да. Чисто чөнтөккө? Ооба, чөнтөккө чисто. Анан тиги 300 миң, 350 миң, 450 миң иштеген дегендер уже алар башкача киши да. А так мындай средний статистический таксисттер ушундай эле табат да, 100ден 150 миңге чейин. Негизи семьяң барбы Москвада? Балаларың бар, Москвада жактабы? Балам жок, буйруса, декабрда буйруса. Жаңы үйлөнгөнсүң? Жаңы үйлөнгөн. Бүгүн как раз 22-си годовщинамда. Келин бала бияктабы? Ооба, бул жакта. Бул жакта. Өзүң каяктан болосуң? Жалал-Абадтан, Нокен району. Нокен. Нокендиктерге салам кой. Нокендиктерге салам алейкум. Ошондо сен получается эме болгон турбайсыңбы? Сен Кыргызстандан келип туруп эле сразу эле таксиге отуруптсуң да? Прям мен таксиге чыгарам деп келгем да. Бул жакта уже машина даяр болчу. Мен бир акам чакырган да. Анда мен тиги Бишкекте такси кылат элем Яндексте. Анан уже заработокторун көрүп, ушундай уже мен таксиде жүрүп калганымды көрүп, кел, короче, таксопарк ачытам деген да алда. Кийин таксопарк ачып, уже иштете албай калдык да. Анда биз азыр ойлоп көрсөм вообще мындай чайник болгон экенбиз да, таксопарк боюнча. Эгер азыр ачканда балким иштетип кететирбиз. Ошондо чакырган, мен келип уже регистрацияны жасатып эле чыгып кеткем. Короче, мен Москвада вообще айдаган эмесмин да машинанычы. Эми айдаган прям МКАДтан алып кетчү элем, перегон кылчу элем да Москвадан Бишкекке. Анан Москванын ичинде вообще айдаган эмесмин. Анан ошол күнү эртемен кечинде айтты. Короче, могул эме путевой листти мондай толтурасың. Машина эртемен сен чыгыр, мен эртең эс алам деди. Анда бир машина арендадан бир жумадан кийин бошош керек эле да. Тигин машинасын айдап чыгып кеттим. Тиги байкемдин эмеси менен чыккам да, анда
стажы жетпегендерди Яндекске подключение кылбайт эле го. Байкем аккаунту менен чыктым. Анан аккаунттун статистикасы күнүнө 4000, 4500, 3000 ушундай табат экен эле. А мен чыгып туруп эле 8500 иштеп келгем да бир күн. Сен жаман кыйын экенсиң, бирок молодец бирок. Ошон үчүн таксиде иштейм, мына жакында баргандам, анан жана коркуп атам. Таксиде иштейм деп аттым эле. Анан коркуп атам дегендерге совет ушуну кылып чыгып туруп смело иштейсиңер. Просто дух керек. Тарс чыгасыңар, иштейсиңер. Коркпогула эч качан. Молодец, бул бала Абай деген чыгып туруп эле 8500 иши иштеп коюп туруп. Ошондо баары таң калган да. О, сен эмне Москвада жүргөнсүңбү депчи. Эртең баары айткан уже эртең уже 10.000 штраф келет, 20.000 штраф келет, 50.000 штраф келет депчи. 3 ай штраф албай кийин алып баштагам уже. Анан ошо новичоктор негизи правиланы билсе жакшы да. Мен өзүм 3 жолу провал болуп 4-чүсүндө алгам. Короче, мага 4000 бер, эми алып берем деген да, право. Жок, мен өзүм алам деген уже 3-чү провалда уже айткан да. Давай 4000 бер, азыр алып берем дедим. Жок, мен өзүм алам деп, короче, өзүм алгам. 2018-жылкы жаман ажиотаж баштады эле го ошондо. Жанагы Кыргызстанда ошол малды алгам да. Мен 1 жыл Бишкекте правасы жок такси кылып жүргөм. Койчу эми азыр. Биринчи барып машина алып келдим да. 2016, 2017 иштеп кетип машина алып алгам. Сатып алам депчи права. Анан кийин тиги правилалар чыгып кеткенден кийин болбой калды да, сатып алыш. Уже окуш керек болуп калды. Почти 1 жылдай. Мына бул машина видеонун башындагыдай көргөндөй эле. Kia Soul бе? Kia Soul. Kia Soul. Бунун арендасы канча өзү негизи? 1800дөн 1 күн выходной. Сонун машина экен иштейчи, Баары эле пассажирлер чыгыпчы, эми комфорт деп ойлой берет экен мунчу. Бирок комфортко өтпөйт бул машина. Сонун машина экен да, ошо. 1800дөн 1 выходной дедиң, жакшы машина экен. 1 күн выходной. Негизи бул машина комфортко деле болуш керек эле болчу негизи. Кичинерээк болуп калат окшойт булчу. Ошондон негизи жакты да сонун экен. Мына Абайдын камерасы. Ушул камера менен YouTube'га видео киргизет экен. Ар кандай жанагындай орустардын сөгүнгөндөрүн, урушкандарын. Ошол детский менен да иштейм. Детский менен иштейсиң бе? Сен бустер өкө тең бар экен да? Бустерди жөн эле алып койгом. Потому что монун категориясында бустер отдельно кетет да, детскийнинчи. Анан мону чыгарып кайра кое бербейин деп бустер отдельно алып койгом. Уже бустер деп заказ түшсө мону сразу эле общий алып коем аркага. Убакыт азыраак кетет да. Ошол машинам. Машинаң сонуки, машинаң жакты, бирок биринчи жолу отурдум ушул машинагачы. Негизи мягкий да болот экен бул машина. Сонун машина экен. Мен мурда орустар айдап жүрүп анын ценасын көрүп калат элем да, Kia Soul десем. 5-ный го ценасы да, уже почти. Ценасына мисалы Optima да калып алса болот да. Мындай машина эмне кымбат экен дейт, ойлойт элем да. Көрсө мындай мягкий да болот экен, надежный болот окшойт деп койдум да. Бирок шумоизоляциясы дагы башка машиналарына караганда жакшыраак да. Тимебе жакшы көрүнөт эмесе? Анан бул жакта бардык такси керектелүүчү бардык нерсе бар да. Подлокотник, өзүнүн подлокотниги. Анан штатный экен да? Штатный. Анан подогрев сиденья 4-төнөн тең бар да. 4 эмедечи сиденьяда. Главное климат контроль таксиде. Беркиден караганда климат контроль жок, жакшы го. Жакшы экен. Bluetooth, задняя камера. Мен мурда мону ойлойт элем да, задняя камерасы жок депчи. Көрүп алып. Бар экен. Көрсөм могу задняя камерада. Татып өткөн бе? Азыр көрсөм. Болот экен да? Вообще эме сонун экен да. Качествосын көрдүңүзбү? Кичинекей көргөнүм. Да.
Ошол анда абай иштериңе ийгилик болсун. Ушул таксиде иштеп тапкан акчаларың буйрсун. Рахмат. Абайдын каналына подписаться болуп койгула, кирип видео жакса лайк коюп коюңуздар, жакпаса минтип коюңуздар. Ошо барыңарга салам анда. Кубабайкен комментарийге жазып кеткиле, обязательно лайк баскыла. Негативный комментарийдин кереги жок негизи. Хейтерлер боло берет, андай эметпеш керек. Хейтер люблю вас деп коюш. Люблю вас. Ошо барыңарга зеленый свет. Таксиде иштейм дегендер смело иштей бергиле. Если бирдеке билбей түшүнбөй атсаңар, ошо YouTube'да негизи ар бир блогердин номери бар, ошого жазып сураган болсо жазып эме кылсак баары эле жооп берет. Ошону айтсаңыз, мисалы мага комментарийден караганда, WhatsApp'тан көп жазат да. Ошо да. WhatsApp'тан көп сурайт да, анан мен подписчиктеримен көбүнчө эме менен сүйлөшөм. Ошо билбегендер болсо, ошо блогерлердин жана WhatsApp'тарына жазып сурай бергиле, бүт жооп берет. Мисалы мага жазгандарды мен жооп берем, жактап жооп берип түшүндүрүүгө аракет кылам да. Ошон үчүн уялбагыла, тартынбагыла. Салам алейкум. Салам.